Парламенттик шайлоонун алдында тартиптерди катуулатууну депутат Феликс Кулов демилгелеп жатат. Ар намыстын лидери шайлоо босогосун 7%дан 9%га көтөрүү боюнча мыйзам долбоорунун автору. Ошол эле учурда ал аймактык босогону ар бир облус жана Бишкек менен Ош шаарлары боюнча 0,7ден 0,5%га түшүрүүнү сунуштоодо. Эл өкүлү мындай аракетин парламентке мындан ары ири жана иштеп кете ала турган идиректүү партиялар келиши керектиги менен түшүндүрөт. 9% это та оптимальная цифра, которая 9% бул партиялар өзүнүн жөндөмдүүлүгүн көрсөтө алууга ыңгайлуу пайыз. Биз аймактык босогону 0,5%га түшүрүп жатабыз. Себеби босого канчалык төмөн болсо, шайлоочуларды сатып алуу жеңил болот. Ошондуктан депутаттар аймакка көз каранды болбосун деп жатабыз. Себеби ар кандай чарбалык маселелерди аткарып бергиле деп кайрылгандар көп. Парламентке келгенден кийин мыйзам чыгаруу менен алектениши керек. Буга чейин Кулов босогонун пайызын 10%га жогорулатууну сунуштаган. Бирок бул демилгени палата колдобогондуктан демилгечи өлчөмдү 1%га төмөндөттү. Бул толуктоо камтылган документти парламент узап бара жаткан аптада биринчи окууда колдоого алды. КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков кесиптешинин демилгесин толугу менен колдойт. Анын айтымында парламентке жалпы республикалык аброю бар партиялар келиши керек. Шайлоочулардын санын эгер 3 миллион деп эсептесек, 2010 жылы шайлоодо жеңип келиш үчүн 150 миңден кем эмес добуш алыш керек болчу. 150 миңден кем эмес добуш алыш керек болчу. Бүгүнкү күндө бул жалпы шайлоочулардын тизмесинен келип чыккан босого болчу да. Бүгүнкү күндө жалпы шайлоочулардын тизмеси эч кандай мааниге эмес. Келгендердин 9%. Бул эгерде ошол 2010 эле шайлоочулар келе турган болсо, 2010 жылкыдай эле санда келе турган болсо, мурдагыдай 150 добуш албай эле салыштырмалуу 135 миң добуш алсак, өтүп кетиши ыктымал. Талдоочулардын айтымында 9%дык босого жаңы түзүлгөн. Анча таанымал эмес партияларга кыйындык жаратпаса, көп партиялардын бири-бири менен биригүүсүн алып келет. Ошол эле учурда тизмедеги орундарга соодалашуу мурдагыдай кала берет деген ойлор бар. Ошондо иргелип отуруп жогорку кеңешке күчтүү жана акчалуу саясатчылар өтөт. Шайлоого барам деген аттуу баштуу инсандар саналуу, капчыктуулар десек болот. Ошол кишилердин мындай ыктуу болуп бир партияга киришине түрткү берет. Жол ачат да. Тымызын акчалар берилет. Баары эле ишенимди өтөбүз деген ишеничи жок болуш керек. Ошол эле бийликтеги партиялардагы. Ошол себептен алар жанагындай региональный барьерди кичине төмөндөтүштү. Ошол эле учурда бул ченемдерге каршы чыккандар шайлоого 1 жыл калганда мыйзамдарды өзгөртүүгө мүмкүн эмес деген жооп бар экенин белгилейт. Бирок мыйзамдар кабыл алынып, президент кол койсо, келерки парламенттик шайлоо ушул жаңы мыйзамдардын чегинде өткөрүлөт. Муну менен катар Феликс Кулов башка жагдайлар боюнча да өзгөртүүлөрдү сунуштап жатат. Эл өкүлү Конституциянын айрым беренелерине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилгелөөдө. Ага ылайык премьер-министрдин ыйгарым укуктары кеңейтилет. Парламент депутаттарынын жана Конституциялык палатанын макамы өзгөртүлөт. Азыркы соттордун акыбалы анча жакшы эмес. Абдан көп наразычылык болуп атат, күндөн күнгө өсүп атат. Соттор чыгарып аткан чечимдер бири-бирине карама каршы келген учурлар көп кездешип атат. Аны менен мына азыр жогорку соттун жетекчилиги бири калбай баары тең. Азыркы акыбалды оңдош үчүн бизге атайын бир президиум деген органды түзбөсө, жогорку кеңеш мыйзам кабыл алып, ал мыйзамды кабыл алалы десе, азыркы конституция тоскоолдук кылып атат. Бирок депутаттардын макамы боюнча маселе палатада көптөгөн талаш тартышты жаратты. Эл өкүлдөрү депутаттарды фракцияга байлап коюунун кажети жок деген ойдо. Коалициянын ичинде да кээде, фракциянын ичинде да кайсы бир депутаттык иликтөө топту түзүү боюнча фракция макулдук бербей коюшу мүмкүн. Ошол фракциянын азчылыгында укугу бар да. Ошол депутаттык иликтөө бул укуктук күчкө эмес, бул саясий күчкө гана ээ. Бирок Кулов мындай ойлорго кошулбайт. Анын пикиринде эл өкүлдөрүнүн арасында тартип болушу шарт. сегодня человека предлагает в список депутатов съезд партии. Бүгүн адамды партиянын съезди сунуштайт, бирок анын мандатын эч ким ала албайт. Эгер айрым депутаттар партияга каршы чыгып фракциянын жалпы жыйындын отурумдарына келбесе, өзүн жөндө алып жүрбөсө, ошондуктан биз жаңы чечим киргизип жатабыз. Фракциянын сунушу менен партиянын съездине депутаттын мандаты алынат.
Документке кирип жаткан дагы бир жагдай депутат фракциядан тыш өз алдынча эркин депутат боло албайт же башка бир фракциядан тышкары өзүнчө депутаттык топторго мүчө болууга укугу жок. Эл өкүлү өзү мүчө болгон фракциянын ичиндеги депутаттык топко кошула алат. Ал эми азыркы колдонуудагы мыйзамга ылайык бөлөк көз карашта болгон жогорку кеңештин депутаттары фракциянын ичинде жана фракциядан сыртта депутаттык топко кошула алат. Народ Ооба, тыюу сала турган жобо бар, бирок бул парламентке тиешелүү, элге тыюу салган норма жок. Ошон үчүн эл чечет. Ар намыс фракциясынын лидеринин депутаттардын ишмердүүлүгү жана макамы тууралуу киргизип жаткан сунуштары жогорку кеңештин келерки чакырылышынын депутаттарына тиешелүү. Азырынча мыйзам талкууда гана. Ошол эле учурда Куловдун сунушу менен конституциялык мыйзамдар боюнча өлкөдө референдум өткөрүлүш керек. Феликс Кулов парламент эс алууга чыккыча ал сунуштап жаткан мыйзам долбоорлору кабыл алынып, президент кол коет деген үмүтү бар. Нургүл Жумабекова, Алмаз Кариев, Коомдук биринчи канал, Жума Кайрык.